Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 8 бейтап каза болду. Республикалык штаб билдиргендей, алардын 6-ы Бишкекте, 2-ы Ысык Көл облусунда. 4-майга карата 224 адамдан оору жаңы аныкталды. Мурда ооругандардан 202 киши айыкты. Ушуну менен өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1630га жетти. Илдетти жугузуп алгандардын жалпы расмий саны 96561, айыккандар 90147 кишини түздү. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Расмий эсепте 4-майга карата 33 миңден ашуун киши вакциналды. Айзада Канатбекованы уурдоо боюнча тергөө аяктап, иш сотко жөнөтүлдү. Жабырлануучу тараптын жактоочусу Нурбек Токтакунов иште жаңы жагдайлар пайда болгонун билдирди. Анын айтымында, соттук медициналык экспертизада Бишкекте уурдалган Айзада Канатбекова киши колдуу болгонго чейин зордукталганы аныкталган. Замирбек Теңизбаевга адам урдоо, өлтүрүү жана зордуктоо беренелери менен айып коюлду. Ишти иликтөөдө маркум зордукталганы аныкталды. Айзада каршылык көрсөткөн. Экспертизада анын буту колдору көгөргөнү аныкталды, деди Токтакунов. Эске салсак, 5-апрелде Бишкектин көчөлөрүнүн биринде уурдалган 27 жаштагы Айзада Канатбекова киши колдуу болуп каза болгон. Аны 36 жаштагы Жаран ала качып, муунтуп өлтүрүп, өзүнө да бычак сайып мерт кеткен. Бишкек милициясы кыздын уурдалганы тууралуу маалымат алгандан кийин 2 күн өткөндөн кийин жигиттин унаасын талаада жүргөн койчу тапкан. Бул окуя коомчулукта өтө чоң нааразычылык жаратып, эл ички иштер министринин отставкасын талап кылганга чейин барган. Ала качуудан өмүрү кыйылган Айзада Канатбекова бир үйдүн жалгыз кызы болчу. Ал таята энесинин колунда чоңойгон. Маркумдун сөөгү үстүбүздөгү жылдын 8-апрелинде Балыкчы шаарында жерге берилген. Бишкек шаарында 17 жаштагы уланды күч менен автоунаага салып уурдап кетишкен. Бул туурасында милициянын кайгуул кызматынан кабарлашты. Окуя болжол менен кечээ 16:40 чамасында болгон. Кайгуул милициясы айтылган жерге келип, ак автоунаачанын белгисиз адамдар 2004-жылы туулган өспүрүмдү уурдап кетишкендиги тууралуу маалымат түшкөн. Көп өтпөй эле бул окуяга шектүүделген 3 киши кармалды. Тартип сактоочулар издөө иштеринен кийин 30 жаштагы жана 29 жаштагы 3 жаранды бул окуяга шектүү катары кармап, милиция бөлүмүнө алып келген. Аталган факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин 170 беренеси менен катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталган.